кайрадан эле мына сага рубрикасы сиздер менен көрүшкөнгө абдан кубанычта. Биз бардыгыбыз билгендей, суу өмүрдүн булагы деп коет эмеспи? Негизи эле суунун көптөгөн касиеттери бар. Бүгүн ошо суунун көптөгөн касиеттеринин бирин эксперименттер аркылуу көрө алабыз. Эң биринчиси, биз момундай идиш алдык, жалпак. Анын үстүнө шамды койдук. Анан муну күйгүзүш керек. Мына моментип күйгүзөбүз. Муну биз эмне кылмак элек деп ойлоп жатсаңыздар, жанында момундай кичинекей идиш алып, тегерегинде суу куюлган. Ошонун үстүнө азыр мындай кылып кийгизип коебуз. Азыр шам акырындан өчүп, ичиндеги суу, могу идиштеги ичиндеги суунун баары могул идиштин ичине кирип кетти. Мына көрсөңүздөр болот. Суунун баары бул идиштин ичине кирип кетти. Анткени суунун баары бияка чогулуп, шам чырак өчтү. Өчүрүп, ушундай бир касиет көрүнүш, достор. Экинчи эксперимент болсо, бизге суу май керек жана суу керек. Сууга тамак аш боегун кошуп койсоңор да кызыктуураак жана коозураак да көрүнөт. Бизде болбой калгандыктан мындай эле сууну алдык. Бирок антсе дагы экспериментти жүргүзө берели. Эң биринчи, кургак идишке суу майды куюп аласыңар. Экинчисине болсо сууну куябыз. Эми мындай катуу кагазды аласыңар дагы, жабып, акырын ата-энеңердин жардамы менен муну которуп алабыз. Бекем кармаш керек. Четтерин. Мындай кылмагынчы. Акырын которобуз. Которуп туруп, суунун үстүнө стаканды мынтип коебуз. Акырын кагазды жылдыра баштайбыз. Акырын менен бири-бирине алмашуу башталды. Мындай. Май ылдый жакка кетип атат. Суу болсо достор, төгүлбөй бири-бири менен алмашып калды. Бул дагы бир суунун суунун курамындагы касиет экен, достор. Акыркы опыт болсо, балдар, бизге ширеңке керек болот. Ширеңкеден мындай бир аз уч алып, кесип алабыз жарымынан. Мындай кылып. Бирден багып, же сындырып алсаңар деле болот, кеспей атса. Анан бул идишке салабыз. Мындай кылып салып, каалаган саныңар салсаңар болот. Эми үстүнөн көп эле суу куябыз. Бул болсо суунун ичиндеги нерселерди үстүнө калктырып койгондугу көрсөтүп турат, достор. Эмкиде дагы силерде суунун касиетин кандай эксперименттерин аркылуу көрсө болот экенин билсеңиздер, достор, биздин электрондук почтага жиберсеңиздер, биз дагы балким YouTube каналына чыгарып, силерди дагы конокко чакырабыз, достор. Эмки рубрикабызда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.